Өлкөдө азык-түлүктү, жашылча мөмө жана кургатылган жемиштерди сактоочу соода логистикалык борборлордун саны көбөйө баштады. Базаркоргон районунун борборунда сыйымдуулугу 400 тоннага ылайыктуу муздаткыч кампа ачылып, кызыл тасмасы кесилди. Бул логистикалык борбор жеке ишкер тарабынан курулду. 20 тоннага чейин жүк сактаса, килограммына 4 сомдон, ал эми 50 тоннага чейин мөмө жемиш сактайм дегендер болсо, килограммына 2 сомдон каражат төлөнөт. Өкмөттүн колдоосу менен 50 миллион сом алдык. Ошонун негизинде 50 миллион сомдон бул жалпы проекция бул 15 миллион сомдун холодильник бул өзү, ал 50 миллион сомдун 10 миллион сому холодильникке кетти, 5 миллион сому немеге кетти. Агрегаттарга кетти. Ал агрегаттарды 5 миллион сом немеден болду, USAID-тан. 1,5 гектар жерimiz бар. Мен 1,5 гектар жер иштетип келем. Быйыл ал жерге сабиз айдагам. Түшүмүн жыйнап алып, аны сактоодо кыйналат элем. Азыр бул жерден ачылганын угуп, 50 тонна сабиз алып келип сактап койдум. Буйрукса кымбаттаган кезде сатып алсам, кеткен чыгымдарым акталат. Буна пустой тургандагысы 100 тонна кирет, ар бир бокска. 4 бокс бар, жалпы. Базаркоргон районунун аймагында муну менен экинчи логистикалык борбор ачылып отурат. Буга чейин Сайдыкум айыл аймагында 100 тонналык муздаткыч кампа 2023-жылы ачылып пайдаланууга берилген. Бир кыйла биздин багы өзүбүздүн айыл чарба продукцияларын өндүргөн дыйкандарыбызга бир кыйла жеңилдик болот деп ойлойбуз. Себеби бизде өзүңөр билесиздер, май айынан баштап чеснок башталат. Чеснок мезгилинде бир аз багы хранение маселе болуп келген. Базаркоргондук дыйкандар бир жылда 2 түшүм алууга жетишет. Бирок логистикалык борборлордун жоктугунан улам жарандар түшөлүп келишчү. Бул борбордун ишке кириши менен ал көйгөй чечилди. Эми сыртка экспортко чыгаруу жагы дагы каралууда. Нара Жапарова, Бурханбек Матов, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.